Салам, Алина. Алина, кайдасың? Алина, ал жерге сен кантип барып калдың? Билбейм. Мен ойноп жаткам. Ойноп жатып эле ушинтип калды го. Баары түшүнүктүү. Сен телефондогу оюндарды көпкө ойнодуң да. Кел эми, мен сага эмне үчүн ушундай жагдайга туш болуп калганыңды түшүндүрүп берейин. Оюн бул адамды жагымдуу жагдайга туш кылган кырдаалдагы анын иш аракети. Адам керек болсо башкалар үчүн да ойной алат. Жана эмне кааласа ошону жасай алат. Албетте бул адамдарга жагымдуу сезилет. Азыркы учурда оюндардын ар кандай көп түрлөрү бар. Компьютер менен телефондон эле канчалаган атышууларды, стратегиялык ой жүгүртүүнү өстүрүүчү оюндарды, столдо ойнолуучу классикалык шахмат сыяктуу ар кыл оюндарды тапса болот. Мисалы, Майнкрафт эң кеңири тараган оюндардын бири. Бул оюнду Стокгольмдогу Виктор Ридбергдин мектебинде кадимки окуу предмети катары окушат. Анда балдар чыгармачылык менен ой жүгүртүп, оюн аркылуу үйлөрдү, хан сарайларды жана шаарларды курушат. Андан башка дагы бизди ишкердик, жөндөмдүүлүктөргө, биология, химия жана башка көп нерселерге үйрөткөн оюндар да бар. Бирок тилекке каршы бул оюндардын терс жагы да бар. Аларды улам, кайрадан ойной бересиң. Эгерде адам бул оюндарды көпкө жана узакка ойносо, анда Алинадай жагдайга туш болот. Оюн өзүнө тартып алып, андан такыр чыга албай каласың. Мен мында таптакыр калып кетким келбейт. Тамаша, кел ал оюндан батыраак чык. Кантип? Ылдам чыгуунун жолу ал оюндарды жок кылып, өчүрүп, мындан ары кайра жүктөп албоо керек. Эгерде оюн өзүнө азгырып тарта берсе, натыйжасы ал мектептеги окууңа терс таасир тийгизип, тоскоолдуктарды жаратат. Ал гана эмес, андан тышкары сенин физикалык жана психологиялык абалыңа да чоң сокку болот. Мисалы, көзүң чарчайт, дене мүчөлөрүң бузулат, таза абада аз убакыт боло баштайсың. Досторуңду, сабактарыңды жана үйдөгү аткаруучу милдеттүү иштериңди унута баштайсың. Рахмат. Мен эми мындан ары убакытты аз алган гана оюндарды ойнойм. Аң сезимди өстүрүп өнүктүрүүчү оюндар же жөн эле куру убакыт кетирүүчү оюндар болот. Эгерде оюн сени катуу өзүнө тарта берсе, анда ал оюнду жок кылып, өчүрүп сал. Ата-энең уруксаат берген гана оюндарды ойно.